Жумагүл Барктабасованын «Кичинекей фронтовиктер» аттуу аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Улуу ата мекендик согуш жылдары. Эл ачарчылыкка, тартышчылыкка кабылганы аз келгенсип, жакындарынан ажырап кан жутуп турган кез. Ошондой жылдардын биринде көл жээгиндеги кичинекей айылдагы бир нече үй бүлө катары менен каргага салып боздоп калышты. Биринин атасы, биринин баласы, биринин агасы окко учканы тууралуу кабар келди. Аялдардын кокуйлап ыйлаган үнүн угуп тура албайсың. Согуштун азабы жанга батып, бул балекеттүү күндөр качан бүтөт деп аны каргаган эле киши. Бирок кеч киргенде айылда башка ызы чуу башталды. Айылдан 9-10 жаштагы 6 бала жоголду. Алар дайыма бирге ойночу эле. Сейтек, Султан, Каныбек деп эле кыйкыргандар. Айланайындар, балдарды ким көрдү? Эртең менен эле жүрүштү эле, түшкө маал жарма ичкиле деп айтайын десем, баары көрүнбөгөнүнөн бир жерде ойноп жүрүшсө керек, келет го деп ойлободумбу? Деди айылдагы энелердин бири. Бир топ киши чогулуп, топурашып, өздөрүнчө балдардын жоголгону тууралуу сүйлөшүп жатышты. Эми балекет баспадыбы? Аларды кайдан издейбиз? Көлдү жээкте издейли, деди аксакал карыя. Алар ошол жакта чычырганактын арасында эле ойноп жүргөндүр. Дайынсыз жоголуп кеткен 6 баланын энелерине кошулуп, айылдагы эркек аттуулар көл жээгине барышты. Ал жакты бир топ жерге чейин жакшылап карап чыгышкандан кийин гана тоо жак тарапка жөнөштү. Караңгылык өз өкүмүн жүргүзүп, көз байлап койгон учур эле. Энелер баласы жок уйку бетин көрмөкпү. Түн ортосуна чейин тоодо жүрүштү. Башкалар аларды таштап кантип кетип калат? Алар дагы энелердин жанында. Ошентип бир далай убакытка жүрө беришти. Балдардын аттарын атап кыйкырышат. Болгон күчүн көз жаштан чыгарышат. Алардын арасында кошо жүргөн шарше карыя: "Эми ыйлаганды токтоткула. Билем, азыр талаада жумушка чап турган маал. Бирок балдарга көңүл бөлүп коюшуңар керек эле. Түн ичинде издегенден пайда жок. Жакын жерде болсо биздин үнүбүзгө жооп кылышмак. Андан көрө эс алып, эртең менен эрте 3-4 адам ат минип издесин. Калганыбыз бутубуз жеткен жерлерди дагы карап чыгалы", деп өкүм сүйлөдү. Баары өз үй-үйлөрүнө тарап кетишти. Кеч күз эле. Таң агарып ата баштаганда эле кайрадан айыл ичи дүрбөлөңгө түштү. Атчандар тоону көздөй чабышты. Аялдар дагы ар тарапка жөнөштү. Талаа жумушуна тиги бу барсын, калганыбыз кайрадан издөөнү уланталы, деп өз ара жумуш бөлүшүп алышты. Жок издегендерге убакыт өтпөй бир ордуна токтоп калгандай сезилет эмеспи? Ошентсе да кайрадан кеч кирди. Кечке темселеп жүрүп, буттарын тарта албаган аялдар келишти. Алардын үмүтү жалгыз атчандарда эле. Кечке маал аялдардын ыйлаганы күчөдү. Колдорунан келсе, балдарына учуп жеткилери келет, арга жок. Түндө эмне болушту экен? Тоңуп калышты го бир жерге. Карышкыр жеп кеттиби? Ушундай эле сөздөр көз жаш аралаш айтылып жатты. Энелер, айылдан чогулган аялдар тоо жактан көрүнгөн караанды кечке тигиле карап калышты. "О, Кудай, айланайын, булар биздин балдарбы?" деп кыйкырды айыл четинде турган аялдардын арасындагы бирөө. "Тобо, ошолор окшойт. Кагылайындар, балдарды таап келе жатышкан го." Тоо жакка кеткендер балдарды өңөрүп келе жатышкан экен. "Каралдыларым!" деп жалынып алдынан чуркап чыккан энелер балдарын көрүп көз жашын тыя алган жок. Балдар 2 күндө өңдөн азып, суукка үшүп калышыптыр. Аларга ач карын эмеспи деп карыялардын бири көнөчөктөгү айрандан бир кашыктан ууртатты. Балдардын шалдырап араң эле жаны бар. "Алдыңа гана кетейиндер, түлөө жасайлы, ак сарбашыл!" Демейде союлбаган бир козу союлуп бата тиленди. Айылдыктар бир үйгө чогулуп, балдарды кыдыракей төшөккө оруп жаткызып коюшкан. "Алгач сорпого суу кошуп ушуларга бергилечи", деп алардын көзүнүн агы менен тең айланышат. Балдар коркуп калды деп ырым-жырымын жасашкан соң гана жандары жай алышты көрүнөт. "Тоого эмнеге кеттиңер? Мынча алыс кантип коркпой кетип калдыңар?" Эми гана суроо узата башташты тегеректегилер. "Жанагы атабызды өлтүргөн душмандардан өч алганы баратканбыз. Биз алар менен согушалы дегенбиз", деп балдардын тыңыраагы Сейтек жооп кайтарды. "Биз бул тоонун ары жагында эле согуш болуп жатса керек деп ойлодук эле. Немистерди тапкан жокпуз. Ыраак окшойт.
Балдардын дагы бири күнөөлүүдөй жер карады. Аларды тегеректеп чогулган элдин алды аргасыздан көздөрүнө жаш алып, айрымдары ыйлап да жиберишти. Кечээ эле кара кагаз алган келиндердин бири Айнагүл көз жашын жоолугунун учу менен аарчып, жанында турган баласы Сейтекти кучактап ый аралаш үн чыгарды. Каралдым-ай, атаңдын өчүн ушинтип алмак белең. Душмандар кайда экенин билесиңби сен? Жакында жеңиш болот деп жатпайбы? Кичине күтөлү балам. Балким атабыз тирүү келип калар.